Германияда 3 мерчемдүү принтерде мотоцикл басылып чыгарылды. Light Rider деп аталган мотоцикл Бавариянын Оттобрун шаарында эл алдына коюлду. Airbus концернине таандык 2 дөңгөлөктүү унаанын салмагы 35 килограмм. Аппараттын жүргөмүштүн желеси сыяктуу сырткы алкагы атайын ширетилген алюминийден жасалган. Ойлоп табуучулар мындай ширетилген металл бекемдиги жагынан титандан кем калышпастыгын белгилешет. Велосипедке окшош мотоциклге кубаттуулугу 6 киловатт электр кыймылдаткыч коюлган. Ал саатына 80 чакырым ылдамдык менен жүрөт. Принтерде басылып чыкканына карабастан мотоциклдин баасы кыйла кымбат. Ал $56,000 турат. Ал тапта Дубай шаарында толугу менен 3 мерчемдүү принтерде басылып чыккан имарат ишке берилди. Аянты 250 чарчы метрлик имарат 17 күндө даяр болсо, дагы 2 күн аны чогултканга жана ички коммуникацияларды кошконго кеткен. Дубайдын шейхи Мухаммед ибн Рашид Аль Мактумдун буйругу менен 2030 жылга чейин Эмираттагы үйлөрдүн 4төн 1 бөлүгү 3 мерчемдүү принтерден басылат. Мындай имараттын курулушуна болжол менен $140,000 сарпталат. Имаратты жасоого кытайлык Винсан деген фирмада катышкан. Ал 2 жыл мурда 3 мерчемдүү принтерде басылып чыккан үйлөрдү курган дүйнөдөгү биринчи компания катары таанылган. Испан окумуштуулары кимдир бирөөнү сүйүп калган адамды мына бул аппарат аркылуу аныктаса болот дешет. Бул кыз бирөөгө ашык экенин Гранада университетинин илимпоздору анын колунан чыккан жылуулук аркылуу аныкташкан. Окумуштуулар жакында эле жакын мамиле кура баштаган 60 кишини 2 мүнөт колдорун муздак сууга салып турууну суранышкан. Колдорун сууга салган маалда алар өз сүйүктүүлөрүнүн сүрөттөрүн карап турушкан. Ал эми экинчи топтогуларга жөн гана досторунун сүрөттөрүн көргөзүшкөн. Иликтөөчүлөрдүн бири Алекс Молайн ашыктык сезимине кабылгандардын мурду, чекеси, колдору тез ысып, дене табы 2 градуска жогору болгонун белгилейт. Илимпоздор жаңы технологияны эми смартфонго ылайыктап чыгарууну көздөшүүдө. Мындай жабдылган алгачкы телефондор сатыкка кийинки айда чыгып калат. Анын баасы $600 болоору айтылууда. Диснейдин колу коюлган Микки Маус аукционго коюлду. Лос-Анджелестеги Ван Итон уюму Walt Disney'дин жеке архивиндеги 700дөн ашуун буюм тайымдарды, анын ичинде мультфильмдердин таанымал каармандарына айланган куурчактарды аукционго чыгарды. Алардын арасынан эң баалуусу Диснейдин колу коюлган Микки Маус. Бул чычкан уюштуруучулардын баамында $80,000 чейин бааланышы ыктымал. Ошондой эле сатыкка мультипликатор колдонгон эмеректер да коюлат. Walt Disney компания империясы дээрлик бир кылымга жакын популярдуу мультфильмдерди, кинотасмаларды жана балдар үчүн берүүлөрдү даярдап келет. Июнда өтө турган аукциондо жалпысынан $3 миллион түшөт деп күтүп турушат.